Ишкерлерди жалпы суммасы 35 миллион долларга алдап, учурда Болгарияда качып жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевге чара көрүүнү талап кылган митинг бүгүн 4-октябрь күнү Жогорку Кеңештин имаратынын алдында өттү. Митингке чогулган жарандардын маалыматы боюнча депутат Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраев 2019-жылы ишкерлерден жана курулуш компаниялардан келишимдүү баада арматура алып келип берүүнү убадалап, акчаларын алып, изин суутуп кеткен. Мы пришли сюда в поддержку нашего товарища, нашего друга. Он один из пострадавших, кого сын данного человека оставил, бросил на деньги. В данный момент денег нет, а недвижимость забрали, все забрали. Поэтому как-то пытаемся добраться до справедливости, чтобы ответственных призвали и спросили с них по букве закона. Вот наша единственная цель. Алданган жарандардын арасында туугандарым бар деген Токтайым Үмүталиева окуя боюнча төмөндөгүлөрдү айтты. Бул Строймир деген компания, ачат билесиңер. Строймир жана арматура арганда тескекти алып келет. Анан аябай күркүрөгөн реклама кылат. Күркүрөгөн реклама кылгандан кийин элдер буга тартылып келе баштайт. Келе баштагандан кийин баягы 1-2 адамдарга иштеп берип, кыска мөөнөттө аларга металломду берип, жанагы арматураларды берип, анан кайта акчасын кайтып берип коет, бизге тыйын кошуп берет. Ошентип сетевой маркетинг кылып жиберет да. Анан элдер көп эл буга ишенип алып келет атасынан. Анткени атасы аппарат жетекчисинин болуп аткан, руководитель аппарата жетекчи болуп аткан, чоң бийликте турса ошо атасы кандай кылат дейт. Анан эми майда жана жаш балдар менен ошол багытта сүйлөшөт. Чоң крупный компания, Дианур, биздин муфтият, жана чоң макелемелер менен Самат өзү барып сүйлөшөт. Өзү барып сүйлөшөт да, экинчи уюшулган топ эмне болот? Бу жерде Иманкулов Ибраева Эркингүл деген карындаш турат. Карындашы көө баласы, ошол жерде иштеп аткандар, алар компанияда иштеп атат. Ошол жерде акча бөлүштүрүп атат, бухгалтер болуп атат. Жоопкерчиликтүү жалгызган руководитель болбойт да. Анан бул Эркингүл болсо, жанагы булар левый бир баласына кичинекей компания ачып койт дагы, ачкан компаниясына акча түшүртпөйт. Ар бир келген адамдан наличка гана алат дагы, наличка менен квитанция жазып берет, учет калган эмес. Миллион деген акчалар квитанциясы турат, эмне үчүн кирген эмес, бул уже жооп ошону негизде ушу компаниялардын өкүлдөрүн да кармаш керек болчу да. Бирок УКМК кимде эч нерсе кармабайт, эч кылган жок. Бүгүнкү күндө кайта баласын СДПК партиясы куугунтукта жүрөт. Мен өзүм атабыз куугунтукта калды. Атамбаевдин арты менен биздин баарыбыз куугунтуктабыз деп чет өлкөлөргө жарыялайт. Эл аралык укук коргоочуларга жарыялайт дагы баласына ошол жерге жарандык алып бергенге саясий куугунтукта жүргөн үй бүлөнүн баласы катары белгилетет. Мынакей көз боочулуктун. Ошол садырдан куугунтук жеп аткан көз боочу Самат Ибраевди азыр өз жанында алып жүрүп атпайбы? Анан президентти жамандайт. Ошо жаңы келген президент, жаңы келген бийлигибиз ошентип куугунтукта аткан соң баласы келсе өлүп калат деп. Ошондуктан баласына жарандык сурап, бул экинчи этапы үй бүлөсүн биригип кетүү. Бир киши саясий куугунтук ачып жүрсө, үй бүлө кошо качканга мүмкүнчүлүк бар. Анан мен билген маалыматтан бул чогулткан каражаттардын баарын бул жанагы электрон акчаларга салган оборотко. Бир топтор айтат, Дубайга чыгарып кеткен деп. Данияр Ибраевке алданып калган ишкерлердин бири Азиз Кагаздиевдин айтымында ал арматура алуу үчүн 2019-жылы ири суммадагы акчасын берген. Буйрутма берген товардан дайыны жок болуп, алданганын билгенде, ал Самат Ибраевке телефон чалганын айтат. Самат Ибраев болсо, биз андай үй бүлөдөн эмеспиз, баарыбыз ажыбыз. Балам кыйын абалга туш болду. Жоопкерчиликти өзүм алам. Мен жакын арада акчаңарды таап берем. Арыз жазбай тургула. Ким арыз жазса, анын акчасын бербейм деген дейт ишкер. ИИМ, УКМК, прокуратура болуп бардыгына кайрылдык. Учурда иш жылган жок. Данияр Ибраев болсо, Болгарияга баш панек сурап, ошол өлкөнүн жарандыгын алыптыр дейт ишкер. Самат Ибраевдин баласы Данияр Ибраев бизден алдоо жолу менен акча алган, арматура алып келип беребиз деп. Көрсө булар башка компанияны жөн эле ачып коюп, ошонун атынан жазып берип, алып жүрөттүр, бизди алдап, Россиядан чыгып атат, Казакстанга кармалып атат, вагондорубуз деп алдап жүрүп, биз аябай требовать этип баштаганда атасы бизге чалып, балам ооруп атат, көп кыйнабай тургачы, ал бираз башына мүшкүл түшсө эле аябай капа боло берет. Мен бүтүрүп берем деп атам го, биз ажы үй бүлөбүз, андай үй бүлөдөн эмеспиз, кутулуп беребиз деп баласын Болгарияга качып жүрөт. Качып жүргөндөн кийин биз атасынан сурасак, атасы айтып атат, мен балам үчүн мен жооп бере албайм.
балам жөн эле айтып койчу деген, ошо мен берем деп айтып койчу деген үчүн айтып койгом. Мен балам үчүн жооп бере албайм, өзүңөр кармап билип алгыла деп атат да. Ошодон бери мына арадан 2 жыл өттү, биз заявление жазып кайрылбаган жерибиз калган жок. Ошо 2-3 ай мурун жалпыбыз баарыбыз чогулуп 32 адам заявление жазганбыз. Бүт органдарга, ички иштер министрлигине, ГКМБга, прокуратура баарына жазганбыз, бирок эч кандай реакция болбогондуктан баарыбыз айласыздан ушу жерге келип отурабыз да. Заявление жазгандар 32 киши, а бирде биз чогулгандар бир 53 56 адам да, биз группа түзүп. Ар биринен 3 миллион доллардан алдаган бар. Ичинде белгилүү адамдар бар биздин Кыргызстанда. Алар чыккысы келбей жатат бул эме жерге. 1,5 миллион доллар, 2 миллион доллардан алдагандар бар. Бир жерде эжелер бар экен, 14 миң доллар бар экен, квартира алып берем деп алган экен. Бир жерде 100 миң доллар бар экен, 2 квартира алып берип, жөн эле жашай бергиле, ремонт кылып деп. Ичине киргенден кийин көрсө ал төлөбөй эле алып качып кеткен болуп тур ортодо. Ошондойлор толуп турат эми арабыздан. Баарыбыздын доказательствобарыбыз бар, баарынын аудио, видео запистери бар. Ошонун баарын ички иштер министрлигине өткүзүп бергенбиз, бирок эч кандай тилекке каршы чара көрүлгөн жок. Данияр Ибраевке жалпы 56 ишкер алданып калган. Учурда анын ичинен 30дан ашууну арыз жазып, укук коргоо органдарына кайрылган. Шылундук жана алдоо жолу менен ишкерлерди сызга отургузуп кеткен Данияр Ибраевке карата чаралар көрүлсүн деген талап менен митингге чыккандар президенттин окуяга көңүл бөлүүсүн суранышууда. Бул Самат Ибраевдин жабыркагандардын арасында менин дагы бир тууган кайным бар. Менин кайнымдер обменкада иштешкен. Баласы буга чейин доверияга кирип, акча алып, акча берип жүргөн. Андан кийин доверияга кирген, андан кийин 100 миң долларга сурап келген. Тилекке каршы кайнымдер мага кайрылышкан кезде ушундай көп суммада акча сурап атат, кандай кылсак болот деп. Мен айткам, залогко бирдеке берсин, анан бергиле деп. Ошол маалда мунун Даниярдын өкүл атасы Данияр Дербишалиевдин аялынын үйүн залогко алып келип коюшуп, андан кийин 100 миң доллар алып кетишкен. Анан акчаны мына беребиз, ана беребиз, эртең беребиз деп келе беришкен. Анан тилекке каршы Данияр Ибраевдин аялынан дагы экөөнүн ортосунда брак жоктугуна байланыштуу биз дагы көптөгөн жабыркаага алып келдик. Биз тилекке каршы ал залогду кайрадан кайтарып ала алган жокпуз. Ошол маалда биз Данияр Дербишалиев, мен, Самат Ибраев, менин кайным болуп отуруп сүйлөшкөндө Самат Ибраев айткан: мына 2 айдын ичинде Кудай буйруса акчаңарды кайтарып беребиз. Мен балам менен сүйлөшүп атам, маселелерди чечип атабыз. Биздин ошол таможняда туруп калган нерселерибиздин баары кайтарылып келатат. Кайра келгенден кийин ошол акчаңардын баарын кайтарып беребиз деген сөз болгон. Дания берде Самат Ибраев түздөн түз баласынын ишин 5 колундай билет. Бул ишке Самат Ибраев өзү тиешелүү экендиги мен көзүм жетти. Анткени деген 35 миллион доллар деген бул деген кандай деген акча. Баласы бул нерсеге башы жетмек да эмес. Бул мафиянын артында Самат Ибраев өзү туруп, ошол Азиз Сурахматов, мынакей муфтиятты, башкалардын бардыгын сүйлөштүрүп, крупный суммаларды ошолордон алып, мелкий суммаларды жанандай окшогон, бизге окшогон кайнымдерден тартып кетип аткандыгы мени абдан өкүндүрөт. Мына азыр адвокаты Токтайым Жумакан айтып атат, эч кандай реакция жок дейт, арыз жазылып атат дейт. 32 адам кол коюлган арызды эмне үчүн РПК до сих пор каттабайт? Берде бийлик дагы замешанный деген нерсени айткым келет да. Эмне үчүн ушул убакытка чейин Данияр Ибраевга издөө жарыяланбайт? Эмне үчүн Самат Ибраевдин депутаттык мандаты алынбайт? Ушундай мошенниктин баласы парламентте атасы депутат болуп отурган укугу барбы? Жок. Ушунча 35 миллион деген бул 35 миң сом акча эмес да. Бул деген бир целый завод сала турган акчанын суммасы турат. Эмне себептен ушул убакытка чейин бийлик реакция кылбаган мени өкүндүрөт да. Эске салсак, депутат Самат Ибраевдин 29 жаштагы уулу Данияр Ибраев учурда мамлекеттер аралык издөөгө алынып, өзгөчө ири суммадагы алдамчылык беренеси менен айыпталууда. Ишкерлерди ал жалпы 35 миллион долларга чыгымга учураткан. Бир жигит өлүп калды. Ошон миллион доллар алып кеткен, кредит алган акчасын алып кетип калды. Жүрөгү жарылып өлгөндөр, инсульт болгондор канча. ДКЖ осы инсульт болуп баспай калды. Үй сатып алсын 40 миң, бирөөнүкү 40 миң, бирөөнүкү 160 миң доллар акчасын алып атат. Үй сатып үй эмес, эч нерсе жок, көчөдө калышты. Окуя тууралуу Самат Ибраевдин маалымат алуу үчүн телефон чалганыбызда анын номуру иштебей калгандыгына күбө болдук. Сиз чалган номер теленбейт. Набранный вами номер не обслуживается. Sorry, the number you have called is no longer in service. Окуя бир тараптуу болуп калбашы үчүн Эркинтоо маалымат сайтынын редакциясы депутат менен жолугуп жооп алып, кийинки чыгарылышта толук маалымат берүү аракетин көрмөкчү.